Сөзсүз карыз алып аткан, мамиле кылып аткандар күбөлөрдүн алдында жазып койгон сүннөт деп айтабыз. Ошол дагы шайтанга жол бербейт да. Мисалы мен бул кишиден алып атсам, сизди мен күбө кылып жазып берейин. Сүннөт болот. Мынакей ушунчанча алдым, ушунчанча күнү кайтарып берем депчи. Ошо Алла Таала буга жардам берет. Бул тууган болсо дагы кандай катты назар, дос болсо дагы. Бул мамиле да. Бул мамиле ортобуздагы мамилени чыңдай тургандагы ахиреттин чоң мамилеси бар. Эртең мен бир күн убагында бергенге мүмкүнчүлүгүм болуп туруп кечиктирген болсо, зулумдук кылган болом. Бул карыз маселеси жөнүндө ойношпош керек. Карыз маселеничи аны той аш өткөргөнгө вообще албаш керек. Мүмкүн эмес. Эс алып келейин, анан чоңураак машина алганга, саякаттап калганга, жок. Кажеттүү, зарыл болуп калды. Ошо муктаждыктан чыгыш үчүн гана алынат.